Бала төрөлгөндөн баштап, ар бир ата-эне анын оорубай, жигерди өсүп туура өнүгүшүн каалайт. Баланын толук өсүп өнүгүүсүн колдоо үчүн 2 жашка чейин эмчек эмизүү зарыл. Биринчи 6 айда жалаң гана эне сүтү менен азыктанып, кошумча тамак жада калса суу да берилбеши керек. 6 айдан кийин бала отуруп, коюу тамактарды жегенди үйрөнө баштайт. Балабат чоңоюп, энергиясы көп коройт. Ушул кезегинен пайдалуу азыктарда көбүрөөк талап кылынат. Бул мезгилден тарта кошумча тамактанууну киргизүү шарт. Баланы эмизип жаткан учурда 2-3 кашыктан берип баштаңыз. Акырындап, 2 жуманын ичинде кошумча тамактын көлөмүн 125 мл чейин жеткириңиз. Тамак өтө суюк же нык болбошу керек. Пюре сымал болуп, кашыктан акырын куюлуп түшүшү керек. Күнүнө 2 жолу, эртең менен жана кечинде тамак берилиши зарыл. Негизгиси эмизүүнү токтотпош керек. Ошондой эле 1-2 жолу банан, тууралган алма же сабиз менен шамшум берүү да керек. Кошумча тамак катары балага эмне берсе болот? Бул пюре, коюу шорпо, күрүч, жумуртка жана жашылчалар. Бала 9 айынан баштап күнүнө 3 жолдан кошумча тамактана баштайт. Көлөмү мурдагыдай эле 125 мл. Мындан тышкары 1-2 жолу жеңил шамшум этет. Кошумча тамактануунун азыктары ар түрдүү болушу зарыл. Алар эттин түрлөрү, ботколор, жемиштерден жасалган пюрелер. Бала чоңоюп, ага дагы эле эне сүтүндөгү пайдалуу азыктар талап кылынат. 12-ден 23 айга чейин күнүнө 3 жолу тамактандыруу тартибин сактап, бирок көлөмүн 190 мл чейин көбөйтүңүз. Эмизгенди уланта бериңиз. Ошондой эле алма, банан же нан менен майды күнүнө 2 жолу берип туруу сунушталат. Улам жаңы тамактарды киргизип турса болот. Эт кошулган сабиз боткосу, картошка жана жумуртка кошулган түстүү капуста, тефтелдер, жемиш аралашкан тоок котлеталары, камыр жана жемиш кошулган тоок шорпосу, буурчактан жасалган пюре. Баланын биринчи күнүнөн баштап толук баалуу тамактануусу бул бекем ден соолук менен ийгиликтүү келечегине чоң салым.